Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Жалал Абад обласынын Арсанба Пайыл аймагындагы жер көчкүнүн астында калып, жабыр тарткандардын дагы бири көз жумду. Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай, 24 жаштагы жергиликтүү тургун кече күнү кечки саат 8-ден өтүп дүйнө салган. Ал Базар Коргон райондук ооруканасынын реанимация бөлүмүнө жамбаш сөөгү сынып, оор даражадагы травматикалык шок абалында жаткырылган болчу. Экинчи жабырлануучу 55 жаштагы тургундун абалы дагы өтө оор деп бааланып жатат дешет дарыгерлер. Эске салсак, өткөн жекшемби күнү кечинде Жалал Абад обласынын Арсанба Пайыл аймагында көлөмү болжол менен 300 куб метрге жеткен жер көчкү жүргөн. Анда аймакта суу түтүктөрүн оңдоп жүргөн 8 адамдын 4-өсүн көчкү басып калып, 4-өө качып аман калышкан. Жер көчкү алдында калгандардын бирөө кырсык болгон жерден жан берсе, экинчиси ооруканага бараткан жолдо көз жумган болчу. Дагы экөө оор абалда райондук ооруканага жеткирилген эле. Москва шаарында кыргызстандык мигранттардан акча талап кылган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлү Асхат Алиев билдирди. Маалыматтарга караганда, аларга Москвада иштеген кыргызстандык жаран кайрылып, аны уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү опузалап, акча талап кылып жатканын билдирген. Анын арызынын негизинде дароо кылмыш иши козголуп, Москванын полиция кызматкерлери менен биргеликте ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 91-94 жылдары толган 3 кыргызстандык жаран камакка алынган. Кармалгандардын батирин тинтүүдө 29 огу менен Калашников автоматы жана ок дарылары менен тапанча чыккан. Ошондой эле бронежилет, беткап жана башка буюмдар табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда, кармалгандар уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрү. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен Россиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, анда лидерлер эки тараптуу алаканы талкуулашты. Бул тууралуу мамлекет башчысынын аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Ага ылайык, тараптар кыргыз-орус кызматташтыгындагы актуалдуу маселелерди, анын ичинде Евразия мейкиндигиндеги интеграцияны талкууга алышкан. Белгилей кетчү нерсе, быйыл Кыргызстан менен Россиянын дипломатиялык алакасына 25 жыл толду. Жогорку нарын каскадын куруу үчүн инвестору бар жана башка инвесторлор да изделүүдө. Бул тууралуу өкмөт жетекчиси Сооронбай Жээнбеков парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде билдирди. Премьер-министрдин айтымында бул долбоор президенттин көзөмөлүндө турат. Ошондой эле депутаттар дал ушул проект боюнча Россия тарапка 37 миллион төлөп берүү маселеси эмне болгонуна да кызыгышты. Жээнбековдун айтымында эл аралык аудио таянагын чыгаргандан кийин гана аталган каражат төлөнө баштайт. Нарын каскад боюнча энергетика тармагы. Мына жана 30 суроону билесиз, 37 миллион доллар биздин карызыбыз эмне болду? Инвестор тартуу маселеси эмне болду? Бул боюнча билесиз, биз эл аралык аудитти салалы ошол чыгарсын, ошол канча кеткен чыгымды андан кийин төлөп берели деп Россия менен ушундай сүйлөшүүлөр болду. Бирок элүү туурабы? Алар макул болбоду, бирок кийин макул болду азыр. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок алар да ошого келет баары. Биз эми өзүбүздүн позициябызды бербейбиз, ошого турабыз. Эл аралык аудит кылгандан төлөп беребиз. Бирок инвестор издеп атабыз. Инвестор издеп азыр эки жакты инвестор чыгып атат. Буйруса. Коопсуз шаар долбоору боюнча арыз жогорку сотто каралып жатат. Мындан улам аны ишке ашыруу үчүн соттун чечимин күтүү зарыл. Бул тууралуу бүгүн парламентте конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитетинде отчет берүүгө келген премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. Өз кезегинде депутаттар коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун башка альтернативалуу жолу барбы деген суроо узатышты. Бирок өкмөт башчы каражат булактары так аныктала электигин маалымдады. Biz борбор шаарыбызды ушу безопасный городду бүгүнкү күнгө чейин ошону чече албай келебиз. Маселе көп ал жерде, талаш тартыштар бар экен. Чындыгында ал чечилген болсо, көп маселе чечилди. МВДнын иши жеңилдемек. Канча кылмыштуулуктар жеңил ачылмак. МВДнын оперлери, участковыйлар бүт көчөлөрдө жүрүшөт. Ар бир офистердин, ар бир ишканалардын камералары, мына жерде кылмыш болду эле камераңарды көрүп алайлычы. Ешіп жүршөт да бүгүнкү күнгө чейин биз көрүп атабыз. 17 жылдын 22 февралында азыр Бишкек соту ошол декабрда кабыл алынган мезорайон сот чечимин бекитип берди.
Азыр эми күтүп атабыз, азыр баштай берсек, сот жүрүп атканда эртең ал утуп алса, эртең биз жооп беребиз. Ушуна кармалып турат да. Санариптик теле берүү менен камтыла элек айылдарга атайын жабдуу орнотула баштайт. Бул тууралуу тиешелүү мекемеден билдиришти. Кыргызстанга автоматтык санарип ретрансляторлордун алгачкы партиясы келди. Анын 9-у Чүй, Ысык көл жана Ош областарына орнотулат. Жалпысынан мындай жабдууну санариптик теле көрсөтүүнүн сигналдары жетпеген 326 айылга өткөрүү пландалууда. Эске салсак, быйыл 15 майда Кыргызстанда аналогтук теле көрсөтүү өчүрүлүп, өлкө толугу бойдон санарипке өтөрүү пландалууда. Бирок санарип жетпеген айылдарда жабдуулар орнотулуп бүткөнгө чейин аналогтук теле берүү сакталып турат. Өлкөдө акыркы коңгуроо майрамын оюн зоок жайларда, кафе, ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө жана бул үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койду. Буйруктун аткарылышы үчүн Бишкек жана Ош шаарларынын райондук, шаардык билим берүү башкармалыктарынын башчылары жооптуу болот. Ошондой эле ар бир окуу мекемесинин жетекчилиги да өзүнө жоопкерчилик алып, ар бир мектепте күнү-түнү көзөмөл уюштуруу менен камсыз кылынары белгиленген. Мындан тышкары 25 майга белгиленген акыркы коңгуроону мамлекеттик символика менен жасалгалап, Кыргыз Республикасынын гимнин аткаруу менен коштоо талабы да коюлду. Белгилей кетсек, өлкөдө 2200 мектеп болсо, аларда билим алган окуучулардын саны 1 миллиондон ашат. Кыргызстанда даватка тыюу салган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык даватчыларга үй-үйдө кыдырып, диний максаттагы үгүт иштерин жасоого тыюу салынат. Мындай эрежени бузгандар административдик мыйзамдарга ылайык жоопко тартылат. Ошондой эле мыйзам долбоорунда мамлекеттик атайын экспертизалардан өтпөгөн диний адабияттарды, аудио, видео файлдарды таратууга тыюу салынары белгиленген. Были внесены новые понятия. Өзгөртүүлөргө жаңы норма киргизилди. Ага ылайык бир диндегилер башка конфессиядагыларды өзүнүн ишенимине ар кандай ыкмаларды колдонуу менен чакыруусу мыйзамсыз болуп эсептелет. Андан тышкары тыштан кирген ар кандай ишенимдерге үгүттөөчү уюмдарды так каттоого алуу жагы каралып жатат. Ошондой эле өлкөгө кирип жаткан ар кандай адабий китеп, аудио дисктерди сөзсүз түрдө атайын анализден өткөрүүнү сунуштадык. Диний билим алууну кайра карап чыгып жатабыз. Жаңы документте диний миссионерлер коомдук жайларда дават иштерин жүргүзө албайт. Тактап айтканда, үгүттөө иштери мечит, чиркөө же сыйынуучу атайын жайлардын чегинен чыкпашы зарыл. Андай болбогон күндө бул мыйзамсыз болуп калат. И более эффективного взаимодействия. Кыргызстан кереметтер өлкөсү. Дал ушундай аталыштагы 6 мүнөттүк теле берүү Катар мамлекетинде жайгашкан эл аралык Ал Жазира телеканалынан көрсөтүлдү. Анда Кыргызстандын табияты, жайгашкан жери, маданияты, көчмөндөр оюндары тууралуу баяндалат. Программа 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жүрүп жаткан учурда тартылып алынган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, апрель айынын аягына чейин аталган канал биздин өлкөдө тартылган дагы 6 программаны эфирге чыгарат. Бул бүткүл араб дүйнөсүнө Кыргызстан үчүн чоң жарнама болмокчу дешет кыргыз дипломаттары. Эске салсак, 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары былтыр сентябрда Ысык көлдө өткөрүлүп, аны 3